Несі жақшы ошол шаардын? Бул шаарда окуу жайлардын бардыгы бар. Күчтүү окуу жайлардын. Политех, Лесаттех, Айыл чарба. Несі өзгөчөлүгү эмне? Өзгөчөлүгү биринчи Петр Первыйдын учурунда кораблестроенияны биринчи Воронежде флотту түзгөн экен. Воронежге бүт ошол Воронежди экиге бөлүп турган водохранилище бар, чоң. Воронежский водохранилище деп коет. Шаарды экиге бөлүп турат дагы. Ошол жерге биринчи корабль курууну Петр Первый ошол жерге бүт усталарды алып кирип анан Россия боюнча сулуу айымдардын бардыгын ошол жерге алып барган экен. Охо. Айымдары аябай сулуу. Воронежде промышленность аябай өнүккөндө. Жаңкы самолетостроение, Як деген самолет 42 ошол жерден чыгат. Яковлев. Лабораториясы ошол жерде экен. Завод бар ошол жерде. Авиастроение завод бар. Андан тышкары Воронежде электроника заводу бар. Биринчи видеомагнитофон ошол жерден чыккан. Электроника деген, Электроника деген. Эсиңизде болсо, үстү ачылган. Ошол жерден практикаларды өткөнбүз. Тяж электромаш, могу жаңкы чоң станокторду, чипуларды, анан экскаватор, чоң экскаватор бар го. Шунун баары ошол жактан чыгат, Воронежден. Воронеж бул аябай мындай өнүккөн. Андан тышкары военно-промышленный заводдор бар. Алда полузакрытый шаар бар. Полузакрытый шаар. Политехте мисалы биз окуган жерде бир да иностранец окубайт эле. Университетте окуйт эле, Лесотехте окуйт эле, авиационныйда окуйт эле, бизде окуган эмес. Политех биздин окуткан мугалимдердин көпчүлүгү ошол мезгилде ГДРге жана башка баягы союздаш мамлекеттерге барып сабак беркөлчү профессорлор, еврейлер. Кимдер эле ошондо аттарын айтып? Гольник деген бар эле. Гольник деп бул ат эсимде. Гольник азыр тирүү эмес экен. Анын теоретический механикадан берчү аябай күчтүү профессор эле. Сизге? Ал институт боюнча берчү да. Дел деп коет эле, ал сопротивление материал. Биз ошолордун китебин окучубуз. Алардын китебин мына Кыргызстанда да политехте бүт Советтер Союзунда окучу. Андан тышкары ГДРде, Венгрия, Чехословакия ушул жака барып лекция өтүп, бир айда бир 2-3 жолу барып лекция окуп келишчү да. Практиканы экинчи курсту бүткөндөн кийин мен практиканы Чехословакиядагы Татра машина чыгарчу заводдо 2 ай жүргөм. Жалгыз кыргыз барганмын. Болгону 8 адам барган. Бир преподавателибиз. Обязательно анда бирөө азыр ойлоп көрсөм ошол мезгилде мисалы философия факультети, политэкономия факультетине бүт эле КГБшниктер иштечү экен. Азыр ойлоп көрсөм. Ошолордон бирөө барган, анын 6 студент барганбыз. 6-нын ичинен мен баргам. Мен да институтта 5 окудум. Болгону Орусчадан кыйналчумун деп атпайсызбы? 4 алчумун. Воронежде ошол маселе кандай болду? Технический вуз эле да. Технический вуз, ал жерде политэкономия, философия, ага көп история КПСС деп. Ошол мезгилде мындай анча бизге льгота кылып берчү да, 3кө сүйлөп берсең 4 койчу, 4кө сүйлөсөң 5 коюп берчү. Эми тилден кыйналчубуз да. Технический нерселерди аны эми бардыгы эле бирдей да, формула бирдей, аны өздөштүрүп, оңойлуу өздөштүрүп кеттик. Ошон үчүн мен болгону бир кандайдыр бир мен азыр аны мындай күнөөсү мойнума ала албайм. Бир националист мугалимибиз бар эле электротехникадан. Мен 4 жолу пересдавать этип 4 ала албай койгом да. Ошонун кесепетинен мен кызыл диплом албай калгам. Эмнеге атайлаган го? Койбой койду да, мен ушунча даярданып барсам да койбой койду. Ректорго кирсе болмобу? Эми ал жерде ал принципиалдуу кээ профессорлор бар да. Билсин дейт го, Билсин дегенби, бирок мен ага ачыгын деле айткам, ушуну 4кө тапшырсам мен красный дипломго кетип атам деп. Себептерин айтсак, сабакты берген мугалим же педант, же жашыруун улутчул, же кызык мүнөзү бар адам болушу мүмкүн.
ошентип көп жыл аракеттенген Ахматбек Келдибеков умтулуп келген артыкчылык дипломун албай калат. Birinci kurstu бүткөндөн кийин 83, 84, 85, 3 жыл эсиңизде болсо, Афганистан менен Союздун ортосунда Афганистанда биздин войска кирген негизинде солдаттар жетишпей калган кандай болгон? 83, 84, 85, 3 жыл подряд бардык вуздардан армия калган. Ошол жерден биз да биринчи курсту бүткөндө армияга чакырып Закавказский военный округка кеткен. Кутаисиге. Закавказский военный округка биз Кутаисиде 21-ci отдельно десантно-штурмовой бригадага түшкөн. 2 жыл служба өтөдүм. 4 айдан кийин командир отделение болдум. Младший сержант алдым. 1 жылдан кийин зам командир взвод болдум. Эмгек менен. 1 жыл 2 айдан кийин старшина роты болдум. Старшина роты болуп бүтүп келдим. 38 жолу прыжок жасадым. ВДВ да? Да, парашюттан прыжок жасадым. Анын 38ден 24-25 прыжогум боевой прыжок болду. Сиз кимсиз армиядан да? ВДВшник бе? Мен ВДВшник. Десантникмин. Десантник. Арде десантниктердин өзүнүн программасы бар. Ошол программаны өткөн турбайсыз бе? Толук өткөнмүн. Ал эмнени үйрөтөт? Мени эми десант Бычак ыргыткан, аткан, баарын үйрөтөт. чуркаган, Эң негизгиси мушташкан. выживанияга үйрөтөт. Бул характерге үйрөтөт. Бизде мисалы 1 жыл, 2 жылда мен 2 жолу выживанияга бардык. Выживание деп коет. Жашап кетти. Тамаксыз калтырат. 1 күндүк паёк берет. Ал маршрутту 3 суткада өтүшүң керек. Калган тамакты өзүң добывать этип жешиң керек. Каяктан? Природа мисалы кептер, жана башка Кептер, канаттуулар болсо аны добывать этесиң. жылан, ташбака. Сойлоп жүргөндөр аны добывать этесиң. Аны түшүнчү Чөп болот. жар жейсиң. Арагас билесиз, Арагас тоос. Арагастын алдында кыштын күнү Спитак перевалды биз кыштын күнү 160 километрге ушундай бросок болуп, Кировакандан через Ленинакан, Спитакский перевал, андан өтүп анан Арагастын алдында 2 метр кар жаткан жерде учение болуп парашюттан секиргенбиз. Бул десантта штурмовойдун бир өзгөчөлүгү. Бул ВДВ мисалы, воздушно-десантный войскада аны парашюттан секирип барып тылга таштайт жана башка. А штурмовой десантниктин айырмачылыгы бизде альпинизмге үйрөтчү. 1 жылда 2 жолу ушул тоонун борунда база болчу. Ошо асказоого альпинизмге үйрөтчү. Себеп дегенде биздин бир гана десантниктерден айырмаланып, бизде тылга гана таштабастан захват перевалов, захват высот. Вертолеттон штурмовой секирүү деп коет. Ал вертолет зависать эткенде 4-5 метрден секирип түшүп кала берет го. Бул ошо штурмовиктердики. Боевой прыжок деген автомат менен бүт снаряжение менен секиресиз, муну боевой прыжок деп коет. Союз учурунда ар бир боевой прыжокко 3 рубльдан төлөп берчү. Аз экен, 3 рубль. Чоң да 3 рубль солдатка 1 айга жетчү бизге. Ал эми жөнөкөй прыжок, боевой эмес, ал автомат жана башка снаряжение жок. Жөн комбинезон менен секиргениң 1,5 рубль төлөчү. Ошого бизде сөз бар. Кому 3 рубля, кому свечи деп коет да. Ошондой да. Анан 50 на 50 туралы. Марш-бросок болчу. Марш-бросоктун эң мындай чоң марш-бросок бір 60 километрге чуркаганбыз. Полный снаряжение менен 60 километрди. Канча саатта чуркаш керек ошону? Эми түнү саат 2-де тревога болот. Дислокацияны айтат, кетесиң ошол жакка канча экенин билбейм. Түнү менен? Түнү кетесиң, эртеси түшкө жетчүбүз да. Марш-бросок. Уктабай? Уктабайсың да жеткичең. Анан Кавказ
Кавказ 85 деп Кара деңиздин боюнда учение болгон. Чоң ага катышканмын. Караязы 85 деп ага катышканмын. Анда Азербайжан менен ошол Грузиянын ортосундагы бир Караязы деп суусу жок бир чоң Афганистанга окшогон жерге келип, баягы биздин союздук өлкөлөрдөн бүт генералдар келип, анан биз чоң учение болгон. Афганистанда кантип воевать эткен. Бизди Афганистанга даярдаган, бирок 86-жылы баягы уже войскалар чыгат, жана башка деген саясат жүргөн үчүн Афганистанга барбай калганбыз да. Армияда ошентип кызмат кылганмын. СССРдын аба десанттык аскерлерге алганда моралдык духун карап, алардын идеялык туруктуулугун карап алышчу. Келдибековдо ушундай сапаттар болгон үчүн ал мурдагы Совет мамлекетинин ишенимдүү күч катары саналган элиталык аскерлерге кирген. Бул айтылган сөздүн баары эмнени далилдейт? Ошол жаш кезинде эле ал күчтүү инсан болгон. Ахмат Келдибеков үчүн билим, тарбия, мекенчилдик жөн эле сөз эмес. Бул чоң мааниси бар түшүнүк. Кайра Воронежге келдиңиз? Кайра Воронежге келип, 2-курстан баштап окудум. 2-курстан баштап окуп, 5-курсту бүтүп, отлично дипломду отлично защита кылып, ошол жерде жүргөндө Самудин Абдраимов деген академик бар эле. Көз өтүп кетти. Сиз таанып калсаңыз керек, мына Ак Суудан, Ысык-Көлдөн инженерный академиянын президенти болду бизде. Ошол институтта директор болду. Ошол киши Воронежге барып калат. Кандайдыр бир конференцияга барып калат. Бул аябай күчтүү техник ученый болгон. Самудин Абдраимович. Барып калып, анан биздин институттун проректору менен наука менен по научной части. Экөө ошол конференцияда отуруп калып, анан ошол айтат, bizde bir Kırgız var. Болбосо мен Воронежде Эникбаш деген бар эле институт. Ошол жерге калтырабыз деп аткан да. Анан ошол Самудин Абдраимович менен мени тааныштырып, bizde Кыргыз бар, бир кыргыз жигит бүтүп атат быйыл деп. Анан гостиницада жолугуп калып, давай сен Академия наука келип иштегин, бу жерде калып ошол жерде защита кыласың деп. Анан ошол киши госпландан мага направление жөнөтүп институтка. Мен Воронежден түздөн-түз Академия наукка келип ишке кирген. Мына Воронежде келдиңиз, окууну бүттүңүз, окуп атасыз. Жаныңызда көбүнчө орустар, анан сулайымдар деп айтып атасыз. Бир топ кыргыздар Москва, Ленинградда окуган, бизде да кинодо мындай сулуу кызды көргөндө жүрөгү мындай чыдабай кетет, сүйүп кетет. Сизде ошондой болдубу же кандай болду ушул? Самый главный тема ошол деп ойлойм да. Анткени ата эне деген мына Курманбек Бакиевди билебиз, ал дагы ушу Самарада окуп, орус аял менен келди. Сизде ошондой болдубу, болгон жокпу? Эми студенттик кезде, балалык кезде ар кандай нерсе болот да. Бирөөнү сүйөсүз, бирөөнү балалык сүйүү деген болгон да. Бирок мүмкүн мен армияга Ким эле аты? Эми аты эсимде жок. Же ошондо болду эле, ушуну алсам. Эгерде билө түссөм. Ошону айтып атпаймынбы? Эгерде армияга барбай калганда ушундай болуп кетиши мүмкүн эле балалык сезим мененчи. Армияга барып келгенден кийин турмушка болгон көз карашы өзгөрөт. Армия өзгөрттү. Көпчүлүгү армияга барбай ошентип сүйүү ушундай экен деп үйлөнүп алгандар көп болгон да. Мен ошондо эле билчүмүн, что Кыргызстанга кыргыз кызга эле үйлөнсөм деген. Жок, ошо ата эненин таасириби же өзүңүзбү? Эми бул жерде ошол турмуштун таасири, армиянын таасири чоңураак болду десем жаңылышпайм да. Биякта бирөө күтүп атты беле? Жок, келгенден эле таанышып үйлөнгөн. Ошо кантип үйлөндүңүз, ошону да айтып берсеңиз. Келип Академия наука ишке кирдим.
ага чейин Фрунзеге болгону бала кезимде атам кичинекей кезинде бир 2 жолу гана келген, бир 7 жашымда 14 жашымда. Атак Фрунзенин көчөсүн деле билбейм, эчтекени билбейм. Келип Госпланга келдим, ошол направление менен Академия наука ишке кирдим. Ишке кирип иштей баштадым, квартира снимать эттим. Айлыгыбыз ошондо 85 рубль инженердик. Снимать эткен квартирам 120 рубль. Vay vay vay. Ата-энем жардам берди башында, конечно. Анан Академия наукада иштеп жүрүп, даже маршрут билбейт элем, кээде билбеген маршрутка түшүп алып башка жака кетип калган күндөрүм болду. Башында маршрутту билиш үчүн 1 ай жөө барып келген ишим, 10 микрорайон жашайт элем. Академия науктын институту, бул космос борго, ошонун жанында эле институт машиноведение болуп калды. Ошол учурда научно-инженерный центр импульс деп Олег Дмитриевич Алимов деген уккансызбы? Ооба. Ошол киши директор эле. Манжосовдун колунда иштеп калдым. Ошол мен наукага келгениме Самуден Абдраимов деген агайымдын түрткүсү, ошонун түрткүсү менен келип калгам да. Ошол иши тандап турду, Тандап. Эми 90-жылдан кийин союз бузулду. Союз бузулганда бүт система бузула баштады. Кыйрады. Наукага болгон акча аз бериле баштады. Биздики научно-инженерный центр импульс деп аталчу. Азыр ал институт машиноведения. Азыркы Мурат Жуматаев академиянын президенти, экөөбүз бир лабораторияда иштегенбиз. Кийин экөөбүз бир зам директор болдук. 1 жылдан мен зам директор болгом. Ал киши наука боюнча, мен по общим вопросам. Манжосовдун директор болгон, ошонун кол алдында экөөбүз зам директор болгонбуз. Анан бизден инженерный академия ачып, Самудин Абдраимович. Муралиев ошол мүчө болуп кирген, эсиңизде болсо. Кийин Муралиев министр финанс и экономика болуп калды. Бизден Турсунов Кубанычбек деген жигитти ошол ишке чакырды, начальник управления кылып. Эми союз бузулуп, наука акча бөлүнбөй, мындай жылбай калганда. Анан ал жигит мени өзүнө чакырып, ошентип Министерство финанс и экономикага мен башка адис болуп ошого келип калгам. Не себептен финансы бул таптакыр Себеп башка же сиз ошо ичиңизден уже башка бир ойлор, идеялар келе баштады? Экономикага келдим. Экономика менен финансы бир министрлик болуп калды. Ичинде финансисттер өзүнчө, экономисттер өзүнчө. Мен отдел промышленностьга келдим да. Промышленность отделына главный специалист болуп келдим. Келип себеп дегенде ага бирден бир түрткү, мен наука боюнча диссертацияга уже чыгайын деп калгам да. Себеп дегенде технический защита кылыш үчүн машина жасаш керек. Ошол машинаны образесин жасап, аны испытание кылып өткөндөн кийин аны защита кылсаң болот. А башка наукаларда, экономикада, философия жана башкада бир направленияны алып туруп эле ошону изилдеп туруп жасайсың да. А технический наукада сөзсүз түрдө сен ойлоп тапкан механизм ошону машинага внедрять этип, ошо машинаны жасаш керек. Айырмачылыгы ушудан. Анан наукага көңүл бурулбай калганда, жашоо турмуш, эми мен анда үйлөнгөнмүн 90-жылы. Ошону айткан жоксуз, ошону айтыппы, же бул бирөөлөр айтты, алгын деп ошону. Кандайча болду ушул окуя? Мен келинчегим экөөбүз могу Ленин библиотеканын алдынан эле таанышканбыз. Таанышып, ошол жерден таанышып, бири-бирибизди жактырып калып эле, көп узабай эле, көп узартпай эле үйлөнгөнбүз. Мен өзүмө ВДВшниктин кыялы менен го. Бойдок жашаганда квартирада турасың, күнүгө ошол интернатта окуган, 3 мектепте окугам да. Ошол достордун көпчүлүгү Бишкекте иштеп, бизнес кылып, институт бүткөндөр күнүгө менин үйүмө квартирага келе баштады. Бойдокмун да. Анан ушул бойдок турмуштан жазап, мен өзүмө чечим кабыл алгам. Кудайым буйругу. Канчадасыз ошондо? 25 жашымда үйлөндүм да. 25 жашымда үйлөндүм. Анан квартирадан квартирага көчүп жашадык. Жашап жүргөндө айлыгым жеткен жок.
ошол себептен жаңкы министрликте айлык кичине жогорураак болчу. Ал мезгилде квартира сатып алуу же мындай бир нереальный нерсе болчу да. Анан ушу перспективага мүмкүн министрликтен үй тиет жана башка деп ошо министрликке барганым ошол себеп. Ошондой болду аны. Ошол себеп. Жок, ошондой Министрликке болду. баргандан кийин ошол себеп болду. Анан жаңы стройкалар башталды. Мен биринчи квартиранын алдына баягы промышленностьтер куратор болгон негизинен Дастан заводтун малосемейный обществосунан ошо министрлер кат жазып берип, мага бир комнаттуу биринчи менин мындай менчик постоянный жашай турган жерим бир комнаттуу малосемейкада мага бир комнаттуу квартира беришкен. Ошондон баштап Бактылуу сездиңизби өзүңүздү? аябай бактылуу сезгем, себептен эле квартирадан квартирага көчө берип, хозяйка ал мезгилде инфляция кеткен 90, 91, 93 билесиз да. Жаман кыйын жылдар. Ай сайын хозяйка келип көтөрчү. Ошол көтөрбөсө экен деп каткан конфетти берчүмүн. Чайга. Бирок ошол биринчи бактылуу болгонум ошол бир комнаттуу малосемейкадан мага ордер алып беришти. Аябай бактылуу болгон. Бирок ошол мезгилде биринчи бала ошол жерден төрөлдү эле, биринчи бала квартирада төрөлгөн. Квартирада жашап жүргөндө. Анан ал мезгилде министрликте мамлекеттик кызматта иштесең дагы бизнес кылганга мындай запрет жок болчу. Күндүзү иштейсиң, түнү менен бизнес кыласың. Ал мезгилде кандай бизнес? Ар кандай бизнес. Например. Ар кандай. Кайсы жерде эмне товар чыкса алып келип ошону сатуу. Лекарство алып келип, мен өзүмөн күйөө балам менен мисалы ал Россияга барып лекарство алып келет. Жөнөкөй эле лекопластыр. Лекопластрды алып келип бул жерге сатабыз, кайра кетет, аптекаларга өткөзөбүз, дары-дармек, май, түштүктөн май, сливочный май алып келет, берге өткөзөсүң. Ушул окшогон кыймыл аракеттерди көп жасадым. Көп жасап, биринчи тапкан бензин саттык. Бир досум менен бензин саттык, ал нефтепродуктта иштейт эле. Аны мүмкүнчүлүгү бар эле бензин алып келгенде, аны өткөзүп, оптом келген бааны розницадан сатып. Ушундай аракеттердин негизинен анан биринчи квартираны алганмын. Жарым үйдү алгам. Кайсы жылы? Бул 96, 95, 96 жылдары. Андан кийин жаңыдан эсиңизде болсо стройка башталган, мына элитный үйлөрдү кура баштаган. Бишкек курулуш кура баштады, Аскар Молдубаев кура баштады. Авангард деп ачып, калык азыркы авангарддын хозяйыны ошондо кура баштаган. Авангард эмес, анда ал биринчи Береке деп ачты. Ушундай частниктер кура баштады да. Ошолор курганда биринчи элитный квартираларды, мисалы, 4 жыл, 3 жыл, 4 жылда бүтчү. Мен аларды ошол министрликте иштеп алар тааныгандын негизинде, ага чейин алар мектеп куруп, мен стройканда куруп өткөм да. Алар тааныган негизинде мага ушундай мүмкүнчүлүк түзүп беришти. Ушул 4 жылга, 5 жылга бөлүп берчү төлөмдү. Бирок 2 жыл, 3 жылда бүткөндөн кийин мен 4 жыл төлөчүмүн. Анда баасы аябай арзан болчу. 130-150 метр квадраттыкты 30 миң, 40 миң долларга эле өз басында мага беришчү да. Аны бергенде дагы мындай 4 жылга график түзүп берчү. Ушул мага кандайдыр түрткү мүмкүнчүлүк берди. Ошол квартираларды алып, бүткүчөң төлөп, бүткөндөн кийин, конечно, ал мезгилде өзүм да аракет кылып бизнес кылчумун. Ата-энем жардам берчү. Ошонун негизинде 1-2 квартираны кийин эсиңизде болсо, алардын баасы резко түрдө 200, 150, 200 миңге өсүп кетти. Ошентип мен биринчи оборотум ушудан башталган. Ушудан башталып, бир 3-4 квартираны сатып, ошонун негизинде оборотко биринчи менин мындай көлөмдүү түрдө кирешелерим. Анан Кытай менен катташа баштады. Келинчегим анда иштебечү эле Кытайга барып, жаңкы отделочный материалын алып келебиз. Ошентип квартираны курулуп жаткан квартирадан алып, ал бүткүчөң ага
отделкасын бүтүрүп сатуу ушул чоң мага мындай жөлөк болду да. Жөлөк болду. Биринчи менин азыр сурашат го кайдан тапкансың деп. Аракет кылгандан тапкан. Аракет кылгандан. Себеп дегенде отуруп берсең сага ким акчаны алып келип берет? Ким сенин бала чакаңды багат? Турмуш үйрөттүрдү. Турмуш үйрөттү. Мага физприбордон чыккан Улукбек Орбанов деген чоң окуганбыз да досум. Дастан заводдон чыккан Воронежде. Воронежде. Бул да Воронеж политехник бүткөн менен эртерээк. Бул начальник цехке чейин жеткен. Ушул заводдон жаңкы медицинаны колдоно турган приборлор чыкчу. ОПН-3 ушул окшогон центрифугалар. Андан тышкары антенна чыкчу. Мунун айлыгына ошол жерде айлык бере албай, айлык чоң болчу да. Анан айлыкка ошол жерден чыккан ТМП продукцияны берчү. Анан ал жерде жумушчуларга да берчү. Бул жумушчулардан биз арзан баада сатып алчубуз. Себеби айлыктын ордуна берчү да, акчасы жок. Биз арзаныраак баада сатып алып, аларды сата баштадык, Россияга саттык. Антенналарды Кыргызстандын ичинде саттык. Бул эми кыймылдадык да. Себеби жашоо турмуш мүмкүн. Бул кайсы жылдар? Бул ошол 96, 95, 97, 98 ушундай 94төн баштап эсиңизде болсо ушундай бир период болгон го. Жок, сизде ошондо көп эле кишилер байды да ошондочу. Көп байды. Ооба, бизнес кылып, но кээ бирөөлөр эме менен байды да. Приватизация менен. Сизде ошондой болду? Приватизация эчтеке элешкеним жок. Себептен де мен эми ал жерде жөнөкөй адис ал тармакта иштебегенден кийин андай мүмкүнчүлүк болгон эмес да. Мен ушул только анан да бир жакшы случай болду. Мен ошол промышленностьты курировать этип жүргөндө бир заводдун, кичинекей заводдун директору Россияга кетип атып, анан мага айтып калды, ошол кичинекей бир завод да, мебель чыгарган завод эле. Ошонун 24% акциясы бар экен ошол кишиде. Ошол эми ал дептир да. Ошол ит бекер алса керек учурунда. Кетип атып, ушуну сага сатайын ал деп, мага $2000 сатып кетти. $2000 чоң акча болчу. Мен ал акчаны таптым. Ошол 24%-ын сатып алгандан кийин бир жылга жетпей, кандайдыр бир инвесторлор келип, ошол $2000 акцияны менен $38,000 сатып алышкан. Охо. Ценный бумага деп акциянда мындай кагазы болчу. Бир чамадан кагаз. $38,000 сатканда ошондо мына Медеровадагы үйдү болгону мен $12,000 сатып алгам. Ойлоп көрүңүз. Канчасы пайда түшкөн? $12,000 сатып алдым. А калганын мен өзүмүн мындай оборотко жумшап, жаңкы Россиядан дары-дармек жана башка алып келип, оптом алып келип сатып, ушуна оборотко жумшап. Иш жылган экен да. Иш жылган. Кудай берип иш жылган. Жок, мындай да, мисалы, мына приватизацияга катышпапсыз. Мен байкоом боюнча, бүгүнкү байлар, Салымбековдор, башкалар, чоң-чоң базарларды салгандар. Ат башыдан, анан Ошко барсаң, базарлардын баары ошо алайлыктардын колунда да. Эмне себептен ошо алайлыктар, ат башылыктар бизнеске жакыныраак? Толуктар биринчиден. Экинчиден, ошол ат башыда да мен дагы ойлойм, учурунда балдарын окутуп, мындай кадр тарбияланса керек да. Алайда дагы көп негизги эле максат окутуу болгон да балдардычы. Анан булар жок, силерди ошо жаш кезиңерден үйрөткөн. Жок, ал жерде аксакалдарбы? Жок, сода сатык ат башыда алайда өнүккөн эмес да. Мен окууну бүтүп, мисалы ошол мезгилде ат башыдан, алайдан окууну бүтүп, экономист, экономика торговли, юрист дегендер күчтүү болчу да, мезгилде эсиңизде болсо. Ушулар Потребсоюзда жана башкада иштеп калып, процесс приватизацияда ошол мекемелерди иштеп калып мүмкүнчүлүк болгон да. Базарды, магазиндерди приватизация кылып калышчы. Мүмкүнчүлүк болгон. Себеби бардыгына эле бирдей мүмкүнчүлүк берилген. Колхоз совхоздун койлорун, малдарын бардыгына таркатып берген элдин. Кармаганы кармап калды, кармабаганы өлтүрүп алды.
Эми ал мезгилде ош мисалы салым бекип, эш батып, таш батып болбосо башкалар деле алмак ошону. А бирок ошол базарды ал дегенде түшүнгөн эмес да, базар деген өзүнчө разрушение болуп, спекулятивный базарлар пайда болгон, эсиңизде болсо. А базардын ичинде мисалы Ош базары, ошол Аламидин базарларынын ичи вообще эле пустой болуп калган. Эч ким ага кызыккан эмес. А бирок булардын ошол пешенеси ачылып, жилкасы бар экен. Ошону алып өнүктүрүп кетти. Муну көрө албастык кылбаш керек. Бул буларга буйруган тамак экен. Бутуна туруп кетишти. Значит, ошого кандайдыр бир булардын способности бар экен да. Способности барлар байыды да. Анан бекер жатып алып көрө албагандар алар байган. Же суроо мындай болуп атат да, мисалы сиздин колуңузда бизнес жолуңуз ачылып, жана акциядан $2000 $38.000 уже сатыпсыз. То есть мүмкүнчүлүктөр уже пайда болуп тур да. Сизде ушундай ойлор болду? Мен базар алсам, магазин алсам, ресторан салсам, бизнести өнүктүрсөм деген ойлор болду? Ал мезгилде ресторан, базар мындай иштебей эле калган. Почти что иштебей калган. Эч ким деле кирбей калган. Алып сатуу деген чоң, күчтүү неме болгон. Турциядан, Кытайдан товар алып келип, алып өткөзүү бул выгодный бизнес болгон да. А бирок мен ага ресторанга, базарга чыгым жок экен, ага кире албай калдым. Ага.